коррупциянын камыры ушунчалык кеңейип жайылган экен. Мамлекетти мындай чоң үлчөлдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айылышкан күрөш уланып жатат. Эфирде 7 каналдын коррупцияга бөгөт программасы. Бул берүүнүн алкагында өлкө аймагындагы мыйзамсыз көрүнүштөр, коррупциялык схемалар менен күрөш кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу баяндайбыз. Кылмыштуу чөйрөдө коңшу мамлекеттер менен баңгизаттарды жеткирүү боюнча эл аралык каналды уюштурган Ширек Кайман аты менен белгилүү болгон Банги барон кармалды. 2024-жылдын 29 апрелинде Ош шаарынын аймагындагы жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жараны кармалып, андан 1 килограмм салмактагы гашиш баңгизаты табылып алынды. Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Белгилүү болгондой, ал Ош облусунун негизги банги өндүрүүчүлөрүнүн бири болуп саналат. Мындан тышкары уюшкан кылмыштуу банги топторунун лидери катары ИИМдин каттоосунда турат. Буга чейин Россия Федерациясынын аймагында героин түрүндөгү наркотикалык каражаттарды сатуу жана сактоо үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 2024-жылдын 4-майында диний экстремисттик уюмдарга каршы аракеттенүү боюнча ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Якын инкар диний экстремисттик агымынын активдүү мүчөлөрүнүн жашаган даректерине тинтүү жүргүзүлдү. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 76 материал табылып, 51 китеп, 10 жарнамалык журнал, 2 телефон, 3 DVD диск, 3 кассета, 5 флеш-карта алынды. Табылган китептердин айрымдары Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган Якын инкар диний экстремисттик агымына таандык. Белгилей кетсек, жүргүзүлгөн профилактикалык иш-чаралардын жүрүшүндө аталган кыймылдын мүчөлөрүнүн бири аталган диний экстремисттик кыймылдан өз ыктыяры менен баш тартты. УКМК алкоголдук ичимдиктерди өндүрүүнү көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттик менен биргеликте Ысык көл облусунун аймагында колго жасалган алкоголдук продукцияларды өндүрүү боюнча көмүскө цехтердин ишмердүүлүгүн аныктап бөгөт койду. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөөнүн натыйжасында аталган цехтер колдонуудагы мыйзамдарды бузуу менен атайын жабдууларды колдонуу аркылуу тиешелүү каттоодон өтпөгөн, өндүрүштүк стандартка жооп бербеген жана сапаты өлкө калкынын ден соолугуна терс таасирин тийгизген контрафакттык алкоголдук продукцияларды чыгаргандыгы такталды. Учурда УКМК тарабынан аталган мыйзамсыз ишти уюштургандарды жоопкерчиликке тартуу боюнча кошумча иш-чаралар көрүлүп, республиканын аймагында ушул сыяктуу көмүскө цехтерди аныктоо боюнча тийиштүү чаралар жүргүзүлүүдө. УКМК тарабынан Жалал Абад шаарынын Борбордук базары баасы 412 миллиондон ашуун сомду түзгөн Шабдалы Зар соода базар комплекси мамлекеттин менчигине кайтарылды. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндө аталган соода базар комплекси жайгашкан жер тилкеси Жалал Абад шаардык мамлекеттик администрациясынын буйругуна ылайык 1994-жылы Дустлик ААК менен аффилирленген жеке компанияга бөлүнүп берилген. Тактап айтканда, аталган жер тилкеси мыйзамсыз сатылган. Учурда министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан Шабдалы Зар соода базар комплексин Жалал Абад шаарынын мэриясынын балансына өткөрүп берүү процесси жүрүп жатат. Чүй облусунун Ысык Ата районунун аймагында майнинг ферманын мыйзамсыз ишмердүүлүгү аныкталып, бөгөт коюлду. Тактап айтканда, майнинг фермалардын ээлери Кыргыз Республикасынын виртуалдык активдер жөнүндө мыйзамына ылайык расмий каттоодон өтпөстөн, милдеттүү сертификатты албастан каттоо үчүн жыйымдарды, ошондой эле башка төлөмдөрдү төлөбөстөн криптовалюталарды казып алууну уюштурушкан. Учурда аталган мыйзамсыз аракетке тиешеси бар бардык адамдарды, ошондой эле мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүнүн алкагында өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык фактысын аныктады. Тактап айтканда, алдоо жана коркутуу жолу менен кыргыз атуулунун мүлкүн жана биргелешкен бизнестеги үлүшүн ээлеп алган жараны кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Аны менен катар кармалган жаран Бишкек шаарынын аймагындагы аянты 3 гектардан ашуун, баасы алдын ала эсептөөлөр боюнча 10 миллион АКШ долларын түзгөн муниципалдык жер тилкелерин мыйзамсыз жеке менчикке чыгарууга катыштыгы бар экендиги
аныкталды. Мындан тышкары криминалдык авторитет менен туугандык байланыштын артына жашынып, көзөмөлдөөчү органдарды коркутуу жолу менен муниципалдык жер тилкелерин пайдалангандыгы үчүн белгиленген 3 миллион сомдон ашуун суммадагы ижара акысын кем баалап төлөгөн эмес. Учурда бул мыйзамсыз фактыларга тиешеси бар кызмат адамдарын жана башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Коррупцияның қамы шунчалык кеңейип жайылган экен. Мына мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уланып жатат.